Кереметтүү кыш менен чогуу келген жаңы жыл ар бир адамды кубандырып койбойт. Жаңы жылга карата уюштурулуп жаткан Аксай базарындагы жарманке 25 декабрдан 1 январга чейин уланат. Жарманкебиздеги кызыктын баары алдыкта, биз менен бирге болуңуздар. Фучика 45А дарегинде жайгашкан Аксай базарында жаңы жылдык жарманке уюштурулду. Анда кала тургундары жаңы жылга карата жер жемиштерди жана азык-түлүктөрдү ортомчусуз дыйкандардан дүң баада сатып ала алышты. Мисалы, алманын килограммы 35 сом болсо, картошка 22 сом. Ушул сыяктуу арзан баалар коюлган. Бул жарманкеде баа базар тараптан бекитилип берилген. Мындан улам шаар тургундары эртелеп күн мурун айтылгандар эке келип алышкан. Чындыгында мындай саамалык кардарлар үчүн дагы, өндүрүүчүлөр үчүн дагы ыңгайлуу болду. Ортомчусу соода элдин пайдасына көбүрөөк болуп жатканын сатуучулар белгилейт. Булардын баалары канча болот жаңы жылга карата? Баалар азыр алмалар бир аз арзаныраак болот. Негизи лимон, мандарин, апельсин, курмалар жаңы жылга карата бир аз көтөрүлөт да. Мандариндер 200, лимондор 170, 150 тегерегинде да. Эми бул башка базарга караганда эми жаңы жылга карата бул жарманке болгондон атайын арзан да? Ооба, бир аз арзан. Башка базарларга караганда бир аз арзандатуулар бар. Мисалы, эми баасы канча алманын арзан? Алмалардын эң эле арзаны 25тен болуп атат. Эң арзаны минимально дегенде. Анын кымбаттары 50-60га барып калат. Картошкаларды 22ден берип атам, килограммынчы, оптом модель. Пияздарды 13төн, мандариндер 70тен берип атам. Жарманкеде мен бул жакта арзан деп уккан болчумун. Арзан экен деп келгем. Чын эле арзан экен бул жакта баары. Мен алма сатып алдым. Баасы 35тен экен. Чын эле баардыгы арзан экен. А башка жактарда бул алмалар кымбат. Аксай базар ачылып атты угуп, жаңгыгалы менен келгем. Баалар кандай болду экен? Ала кетейин деп кирсем, баалар рас эле экен, нормальныйраак экен. Башка базарга арзаныраак болуп аттыр. Ачылышы болуп ошондой болуп атканга деп өзүм түшүнүп ошо. Мен алып кетейин деп кайрылып калдым. Кече уккам немеден, рекламадан Аксай базар ачылып атат деп. Убалана келгем. Жакшы баары, жакшы экен, нормальный экен. Мисалы, башкаларга караганда канчалык деңгээлде арзан? Буюрса тиги алманы айта укуп калдым. 40-60 сомдук алмалар 46-45 сом деп атат. Ошону көрдүм. Анан бу оптой баада беребиз деп атат биздеги азырчы анан. Эми жаңачылык ошондой болуп атабы деп мен дагы алайын деп келдим да. Жарманкени өзү интернеттен эле көрдүк. Биз кызыктар болдук, шаар тургуну катары бул жакта кандай болот экен деп. Ан келсек, башка базарларга салыштырмалуу бул жерде дүң баада экен, арзан, жакшы соодагерлер дагы мыкты экен. Ыраазычылык билдиремин. Жолдун боюнда жакын жер экен, элге ыңгайлуу, жакшы базар болуп берет деген ишеничтебиз. Эми бул жарманке 25 декабрдан 1 январга чейин уланмакчы. Эгер кардар тараптан суроо талап жогору болсо, мындай саамалыкты дагы да болсо Аксай базары тарабынан уюштуруу пландалууда. Бишкек шаарында Фучик көчөсү 45-адресте Аксай базар дүң соода базары ачылды. Бул жерде азык-түлүк жана жашылча жемиш базары болот. Шаардыктарды, шаар тургундарын күтөбүз. Мына 25 декабрдан баштап 1 январга чейин ярмарка жүрүп жатат bizde. Бүгүнкү күнү мына өзүңүздөр көрүп аткандай, соода жүрүп жакшы жаңы ачылгандыктан баардыгы ойдогудай болуп атат. Бул базарга соода кылуучулар да жана соода сатып алуучулар да көп келип атат. Келечекте соода кылуучулар үчүн да аябай шарттарыбыз жакшы. Мына бул жерде контейнерлерди көрүп атасыздар. Ушулардын ортолоруна арка коюлат. Кыштын күнү жылуу жумшак, жакшынакай баардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошого кызыгышып, жакшы шартка дешип, ошо келип контейнер алып, соода кылуучулар да аябай көбөйүп атат бүгүнкү күнү. Бул трассанын бою болгондуктан элге дагы сатып алуучуларга дагы аябай мүмкүнчүлүк көп. Баардыгы ошо базарга келип ыраазы болуп, жакшы сөздөрүн айтып кетип атышат, жылуу сөздөрүн айтып. Жарманкеге келгендер ошо азык-түлүк жанагы ар кандай күнүмдүк жейлүүчү тамак аш жана жашылча жемиштердин түрүн арзан баада сатып алып атышат. Бизде баалар аябай дегендей арзан, башка жерлерге караганда оптовый болгондуктан дүң баада сатып алып атышат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда акыркы мезгилдерде азык-түлүккө болгон баа кескен жогорулап кеткен. Бекболсун Маратбек уулу, Руслан Абдуллаев, Марал радиосу.